Бабанов саясатқа келгенге чейин миллионер болчу. Айдар апасын колун кармап жүргөндө, Максим мамасын колун кармап жүргөндө ал миллионер болчу. Акцияны саткан жөнүндө маалыматтар бар. Бирок алар Бабановдун түшүндө эмес, алардын баары Бакиевдин түшүндө болгон. Мамлекеттик масштабта коррупция болгон, мамлекеттик эң чоң адамдарды эгер буга ордер бергенден кийин анда ошону берген Данияр Үсеновго орден бериш керек. 10 жылдан кийинки 2013-2019 жылкы адамдарды кылмыш жоопкердикке тартпайбы. Бул айтат, бул саясатташып кетти. Маселен, Бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында Кумтөрдөгү болуп жаткан маселелерди көтөрүп чыктыңыз. Ошондо Бабановдун кылмыш иши бул мыйзамсыз деп айтып чыктыңыз да. Ошол боюнча кененирээк айтып кетсеңиз. мындайда эмне үчүн мен Бабановго болушайын деген аракет эмес, мен аны акташ үчүн эмес, макташ үчүн эмес, мен мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары тактоо үчүн айттым. Мамлекеттик комиссиянын корутундусу чыккан 800 беттен турат. Ошол 800 беттен чыккан мамлекеттик комиссиянын корутундусунун бир дагы жеринде азыркы бүгүнкү камакта жаткан Асылбек Жээнбеков болобу, Бабанов болобу, Төрөбай Зулпукаров, Алмаз Батырбеков жөнүндө бир дагы жеринде алар жөнүндө жазылган сөз жок. Андан мурунку 2013 жылкы Темир Сариев жетектеген комиссия, мамлекеттик комиссия, макам ошондой да корутунду чыккан 300 беттен чыккан. Ал жерде дагы бир да жеринде бул адамдардын Кумтөр боюнча кылмыш иштери жөнүндө сөз жок. Эки комиссиянын корутундусу тең 2003-2009 жылы чоң келишимдерде кемчиликтер кеткен. Ошол кезде Кыргызстан үлүшүнөн дагы, үмүтүнөн да ажыраган деп жазылып турса, ошолго кылмыш ишин козгогондун ордуна 2003-2009 жылкы Кыргыз өкмөтүнүн иштеген, Кыргыздын жогорку парламентте иштеген адамдардын кылмыш жоопкерчилигине тарткандын ордуна кайта 10 жылдан кийинки 2013-2019 жылкы адамдарды кылмыш жоопкердикке тартпайбы. Бул айтат, бул саясатташып кетти. Маселен, мен билген нерсемди айтайын. 2009 жылкы келишим менен бардыгы жабылып калган. Андан кийинки аракеттердин бардыгы бул жөнүндө Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жасалган аракеттер да. Анткени ага чейин 2009 жылкы келишимде Кумтөргө кайта кире тургандай жылчы калтырган эмес. Конституциялык палата менен чечим чыгарып, жогорку кеңеш менен ратификация кылып, анан дагы аз келгенсип, эгер тараптар арасында араздашуу боло турган болсо, Кумтөр менен Центроголд менен Кыргыз өкмөтүнүн ортосунда, анда Швециянын борбор Стокгольм шаарында каралыш керек. Арбитраж сотто мыйзам колдоно турган мыйзам Нью-Йорк штатынын мыйзамы, ал эми тили англис тили деп калган. Демек, Кыргызстандын мыйзамдары ал жакта каралбайт. Бүгүнкү күндө козголуп жаткан кылмыш иштерин ал жакта каралбайт. Булардын бардыгы ошол эл аралык сотто, арбитраж сотто жеңилдик береби эле мына мамлекеттик масштабта коррупция болгон, мамлекеттик эң чоң адамдарды, Бабановду, Асылбек Жээнбеков, ошол кездеги спикерди, ошол кездеги премьерди камап койдук дегендей эле кылып туруп көрсөтүш үчүн гана саясат жасагандай болуп атат да. Бул менин жеке пикирим. Антпей турган болсо, чындык менен алып бара турган болсо, анда эмне үчүн 2009 жылкы келишимди иштеп чыккан адамдарга кылмыш жоопкерчиликке тартпайт? Бир эле нерседе, мисалы, баягы Кыргызда сөз бар эмеспи? Хрущев берген байталды, Маленков болуп кайталды депчи. Бабанов 16 000 гектар жерди кайтарган. Эгер буга ордер бергенден кийин анда ошону берген Данияр Үсеновго орден бериш керек. Данияр Үсенов 25 мартта 2010 жылы апрелдин кыларына эки базар калганда 16 000 гектар жерди, анын ичинде корук бар, аябаганда заповедник бар, андан башка алтын бар. Ошол 40 тонна алтын запас бар, ошону 16 000 гектар жерди Кумтөргө беришкен, иштеткенге. Дагы ошо Кумтөрдүн немесин көбөйтүп беришкен болчу, аянтын көбөйтүп беришкен болчу. Андан кийин ошону кайта жокко чыгарып туруп кайтарган кишини бүгүн кылмыш жоопкерчиликке тартып атпайбы? Ошо Бабановду Кумтөр маселеси боюнча сүйлөшүп алган, анан Сентерадан да 150 миллион жеп алган деген маалыматтар чыкты да. Ошол канчалык чындыгы бар деп ойлойсуз? Мындайда эми буга эч ким ишенбейт. Бабановдун кандайча бизнескерин, кандайча саясаткерин мен анын жердеши катары, теңдеши катары жакшы билем. Ал Бабанов саясатка келгенге чейин миллионер болчу. Аны кыргыз саясатында ар бир адам билет. Айдар апасын колун кармап жүргөндө, Максим мамасын колун кармап жүргөндө эле ал миллионер болчу. Анан ошол билеген акча алды десе, эгер чындан эле акча алган болсо, мына эки мамлекеттик комиссия эмне үчүн аны аныктаган жок, тактаган жок, эмне үчүн чыккан жок, эмне үчүн укук коргоончун алып чыккан жок. Анан кийин бунун бардыгы ошо 150 миллион доллар акча алды деп атпайбы? Эгер ал акча алган болсо, анда ал 16 000 гектар жерди кайтарып албайт болчу да. Демек, значит, бербей койгон болуш керек.
Анан дегеле мен андайга ишенбейм. Буну кумтөр өздөрү ачыктап айтпаш керек. Кумтөр алар айтат, биз мындай Кыргызстандан эми бизде материалдарда бар. 4 миллион доллар, 11 миллион доллар акча которулган, ошол акча жок болуп кеткен жөнүндө 44 миллион акцияны саткан жөнүндө маалыматтар бар. Бирок алар Бабановдун түшүндө эмес, алардын баары Бакиевдин түшүндө болгон. Ошол маалыматтарды отвлекающий маневр деп коет да орыстарча, алаксытуу максатында бияка алып кетип атпайбы. Дегеле кумтөр боюнча эки эле келишим. 2003 жылкы инвестициялык келишим, 2009 жылкы концессиялык келишим, инвестиционный концессионное соглашение. Ошол экөөнү тең Акылбек Жапаров катышкан түздөн түз. Анан ал мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары өзү катышкан иштердин баардыгын көрмөксөнгө салып, андан кийинки катышкан. Мындайча айтканда мындай болуп атат да. Акаев менен Бакиевдин убагындагы эмес, Атамбаевдин убагында коррупция болгон депчи. Чыныгы коррупция Акаев менен Бакиевдин убагында болгондо. Булар алып келип Атамбаевдин алдына такып атпайбы. Атамбаевдин убагында иштеген аппарат башчыны, спикерди, премьерди, вице-премьерди, депутаттарды, комитет башчыларын барган атпайбы. Бул деген саясатта экенин өзүнчө эле көрүнүп калбадыбы. Кумтөр деле билет, что коррупция болгонун, ошол Акаевдин убагында алака болгонун, Бакиевдин убагында болгонун биз өзүбүздүн үйлүшүүбүздөн 2003 жылы айрылдык. Ал эми үйлүшкө болгон үмүтүбүздөн 2009 жылы айрылдык. Ошондо сиздин оюңузча Өмүрбек Бабановдун тегерегинде ошо саясий оюн болот ошондо. Буга козголгон кылмыш ишин мен саясий куугунтук деп ачык айтам. Саясий куугунтук деп ачык айтам. Эми менин сөзүм кургак болбош үчүн мен негиздерди келтирдим. Анткени бул 8 ай өкмөт башында турду. 8 ай өкмөт башында туруп 16 миң гектар жерди кайта кайтарып алды. Данияр Сөровдун токтомун жокко чыгарды. Бул орден бере турган кишиге биз ордер бердик да. Ордер бере турган кишиге анда орден беришибиз керек болот. Хрущев берген байталды Маренко кайтарды дегенде биз кайтарган кишини кайта сен эмне үчүн кайтардың деп атпайбыз. Биз кайта кумтөргө адвокат болот атпайбы экен. Бул кандай эл кандай түшүнөт? Ал эл азыр түшүнбөй калбады. Бул кандай деп атат да. Кандай деп атат? 2009 жылы берсе, 2003 жылы үйлүштү берсе, 2009 жылы укукту берсе, анан эмне үчүн ошолорго аракет кылган адамдарды бүгүн абакка камап атат да, ар жактагы адамдардын баардыгы. Анткени айтайынбы? Мурунку козголгон кылмыштердин баардыгы мөөнөтү эскиргендиги жараса сот аркылуу кыскартылып кеткен. Аларга канча комиссия түшсө дагы азыр камакка ала албайт. Азыркылар деле курбак калганы бул жөн эле бир саясий оюндар. Эмне үчүн азыр мына айтайын да. Азыркы мисалы Бабановду, Асылбек Жээнбековду, Төрөбай Зулпукаровду, Алмаз Батырбековду, Талант Узакбаевду, Исхак Кирматовду ошо комитет башчыларын баардыгын 2012 жылдагы Садыр Нуркожоевдун комиссиясына каршы добуш бергенсиңер. Анын улутташтыруу боюнча маселесине каршы чыккансыңар деп атпайбы? Ошон үчүн эле али биз ошол болуп атат, ошон үчүн жоопко тартып атат. Мен азыр айтып атам, давай улутташтыруу алайык. Арбитраж сотко барбай эле биз аферисттерден бир туруп кутулайык дагы өзүбүз. Бирок ошентип айтканы менен кумтөр маселеси боюнча деп кармап атышат да булар. Жок, кумтөр маселеси ошол болот атпайбы? Силер улутташтырууга каршы чыккансыңар. Демек силер Кыргыз элинде эмес, канадалыктар тарабы жагында болгонсуңар. Мен азыр айтып атам, мен улутташтырайын деп жалгыз мен чыгып атам. Эмне үчүн мага каршы чыгып атат? Анда булар да өздөрүнүн кылмышын козгош керек. Мурун алар улутташтырабыз деп чыкканда силер каршы чыккансыңар. Азыр мен улутташтырабыз деп чыгып атам. Мага каршы чыгып атпайбы? Бунун өзүнөн эле көрүнүп турбайбы? Бу жерде саясий боюктур бар экен. Эмне үчүн мурун мыйзамдуу, азыр мыйзамсыз болуп калат? Ошол эле кумтөр, ошол эле проект, ошол эле долбоор, ошол эле үлүш, ошол эле процент, ошол эле саясат жүрүп атпайбы? Анан эми кумтөрдү деги жанагы өзүбүздүн үлүшүбүздү 67% мурунку келишимдер жокко чыгара турган мүмкүнчүлүк болсочу, андай мүмкүнчүлүк болсо, андай мүмкүнчүлүккө мамлекет башчыларынын баардыгы барбак. Тилекке каршы 2009 жылы биз өзүбүздүн укуктан ажырап калганбыз. 2009 жылкы кадимки эле катардагы келишимге эл аралык деген макамды берип, жогорку кеңештен ратификация кылып, аны аз келгенсип Конституциялык палата менен бекитип салганбыз да. Анан мына ушул эки нерсе бизге кайта кайрылып келген негиз бербейт, жол бербейт. Эл аралык сотто деле ушуну алып чыгышат. Силер кайта кайрылбайсыздар Конституциялык палата менен. Экология боюнча маселе бар болчу. Мен аны аракеттер колдойм, бирок экология боюнча мындай сотко бербедиби? 267 миллиард сом уттук деп күпүлдөшүп атпайбы? Ким утту? 4 Кыргызстандын кадимки жараны утту да, аны өкмөт сотко берген жок да. Эгер өкмөт өзүнүн айлана чөйрөсүн, мөңгүлөрүн сакталбай алган болсо, өкмөттүн агентствосу бар да, жаратылыштык коргоо, ошолор сотко берип утуп алса бир жөн эле. Буну кадимки катардагы жарандар бербеди. Бул жерден да чоң калпыстык кеткен. Мына кече
немеде Нью-Йорк шаарында Кумтер Голд компания, Кумтер Оператив компания экөө сотко берип утуп алды. Бул деген Кыргызстандын мисалы биз Кумтер боюнча соттошуун алкагында чоң юридикалык бир компанияны жалдаганбыз. Бизден укук талаш бар деп. Мен азыр билбейм, алар кандайча уткузуп койду. Кече биринчи соттук немеде Нью-Йорк штатында соттонутулду. Эми ошол соттун чечими негизги ролду ойноп калат. Стокгольмдо арбитраждык сотто. Мына ушул жагына караганда деги эле биздин өкмөт азыр улутташтырууга кызыктар эмес. Алар кайтадан келишимге барга, жаңы келишимге барга, мурунку келишимдердин баарын жокко чыгарып эле кызыктар экени билинип турбай болбосо эмне үчүн комиссиянын мөөнөтүн да ноябрга чейин узартып, ага чейин сүйлөшүүлүгө баралы дегендей калтырып коюп атпайбы? Ушунун өзү бул баягы коштошууга эмес, достошууга барат. Анан Акылбек Жапаров өзү айтпады бизге девичий фамилия керек, биз кайрадан ЗАГСка барышыбыз керек дегендей отуруп, жыланын башын кытып коет. Аны Кумтердин баары түшүнүп турат. Сиздер бизден менен кайтадан мындай жаңы келишимге барып, жаңы талаптарды койгон жатасыңар, бирок мурун биз келишимдер бар бекитип койгонбуз деп. Алар биздин мындайча айтканда аракеттерибиздин баардыгын алдын алып коюшат. Мындайча айтканда азыр алар менен араздашуу, соттошуу Кыргызстан үчүн өтө оор, чоң тобокелчилик, чоң жоопкерчилик. Ушул тобокелчиликтен кантип чыгат, ушул жоопкерчиликтен кантип чыгат, ага түздөн түз жана Өмүрбек Чиркешев айткандай Акылбек Үсенбекович өзү жооп бериш керек. Мамлекеттик комиссиянын башчысы катары. Анткени баардык чечимдер акыркы болуп жаткан камоолордогу, акыркы болуп жаткан араздашууларда, акыркы болуп жаткан соттошууларды баардык ушул комиссиянын чечимине көз каратып болгон. Рахмат.